ушуга барганда таптакыр ишенбейбиз. Баарына туура түшүнгүлө, эненин жүрөгүн түшүнгүлө, эненин ыйыктыгын ойлогула айланайындар. Кызым ушунчалык жүрөгүн ыстап, ушуга жаман болуп турабыз. Жок дегенде сөөгүн сурайбыз. Сөөгүн берип койсоңор, хак кепин деп коем. Өзүбүз колубуз менен сыйнатын кылалы. Ушуга суранам айланайындар. Сөөгүн берип койгула деп суранам. Эл журт силер да сурангула айланайындар. Атамбаевга өзү болуп кетер эле. Ушуну сурайм Атамбаевтан. Берип койсун сөөгүн. Ушун үчүн тигиле бербей атат, мамлекет коет, өзү коет деп. Ушуну беришиңерди сурайм. Мындан башка сурай турган эчтекебиз жок. Болор бала, өнөр бала өлдү, жатты. Болду, эми сөөгүн берсе болду. Аны кайра сурайбы? Аны кайра тирилтип алабы? Же анын күнөөсүн ойлогой албаса, кайдагы айланайындар. Ошол силерден суранарым. Кимдин апасы болсо айтып койсоңуз? Жумагуловдор эди. Чоң анеси. Бабушкасы, это мамасы. Енелер. Айт намазына катышкан момун мусулмандар. Менин баламды террорист деп жаздырып өлтүрүштү. Ошол күнкү айт намазга катышкан мусулмандарды жаздырат деп баламдын бетине көбө жаап айтып атышат. Жазып атышат, айтып атышат. Балам өлдү. Эми эч кимдин алдында жооп бере албайт. Бир гана Кудайдын алдында жооп бере алат. Баламды эч кимге жооп берер алы жок азыр. Бир гана Аллахтын алдына жооп берет. Ал тирүү кезинде далай башына салапан кийгизип күнөөлөрдү коюп кетишкен ушул убакка чейин. Эми башына салапан эмес эмне кылса дагы жооп ала алышпайт. Балам бир гана Аллахтын алдында жооп берет. Канча күнөөсү бар. Ошого ниетин бурганбы, ошо мусулмандарды жаздырам деген ою болгонбу, ниети болгонбу? Кудай алдында жооп берет эми. Эч ким эмес жооп бере албайбыз. Балам үчүн мен да жооп бере албайм.